Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн Бишкек шаардык сотунун жарандык жана экономикалык иштер боюнча төрагасынын орун басары Мадамин Азимжанов мырза конокко келди. Биз менен болуңуздар, эфирде Берсубол. Сотторду ротациялоо өнөктүгү жүрүп атканы туурасында маалымат угуп аттык. Ушул иштер кандай жыйынтыкка келди? Сөздү ушундан баштайлык. Рахмат, жакшы болот. Бул боюнча айта кетсем, өлкө башчыбыздын демилгеси менен жакында бир айдай болду. Кыргыз мамлекетибизде жалпы ушу ротация иштерди жүргүзүлдү. Ар бир региондордон жана Борбор шаардан жалпы эсеби 300дөн ашык судьялар ордун которуп кызматтарга жиберилди. Бул абдан туура көрүп атабыз. Биздин кызматташтардын бардыгы анткени чоң мунун жакшы жактары бар дейбиз да, көп жакшы жактары бар. Себеби дегенде тажрыйба алмашуу болот биринчиден. Экинчиден анан жанагы коррупциялык көрүнүштөрдү болтурбоо максатында жасалганда бул нерселердин баары демилгеленип. Анткени бир эле жерде 10 жыл, 15 жыл иштесе бир судья же бир мамлекеттик кызматчы ар кандай коррупциялык элементтер кирип кетиши мүмкүн да. Ошолорду болтурбаш максатында түзүлүп атат да. Андан тышкары өзүнүн эле жеринде, же районунда, же өзүнүн айылында, анда өзү өскөн шаарында иштесе мамлекеттик кызматчы. Бул конфликт интересов деп коет, мындай кызыкчылыктардын терс карама-каршы келип калышы мүмкүн да. Анткени өзүңүздөр билесиздер, тааныш, билиш, дос, тууган дегендердин ишин карап калышы мүмкүн. Ошондой учурларда жолтоо болуп калат да. Кириши мүмкүн деп атпайсызбы? Мүмкүнбү же болгонбу ушундай фактылар катталган? Бул фактылар жалпыга маалым эле, кээ бир учурлар бар. Андай фактылар дисциплинарный комиссияда да каралган учурлар бар. Андан тышкары кылмыш иштери козголуп, жоопко тартылган учурлар да бар. Ошондой терс көрүнүштөрдү болтурбоо максатында жасалып атат да мунун баары. Сот түзүмүн реформалоо катары сыпаттап атпайсызбы ушул ротация маселесинчи? Мындан тышкары да кандай аракеттерди айта кетет элеңиз? Сот системасында жана жалпы эле укук коргоо органдарында дагы, башка мамлекеттик органдар түзүмдөрүндө дагы көп реформалоо жүргүзүлүп атат. Анын ичинде ушу сот системасында боюнча айтсак, Конституциябыз жаңы редакциясы кабыл алынгандан бери бир нече мыйзамдар жаңы Конституцияга ылайык өзгөртүүлөрдү кийирип кайра кабыл алынды, Конституцияга ылайык түзүлүп. Анын ичинде бул Кыргыз Республикасынын жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө мыйзамы кабыл алынды. Андан тышкары судьялардын статусу жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алынды жана судьялардын өзүнө өзү башкаруу органдары жөнүндө мыйзамдар кабыл алынды. Андан тышкары дагы бир нече процессуалдык кодекстер ошо жаңы конституцияга ылайыкташтырылып, ылайык келтирилип кабыл алынды да. Бул процесстик жана судьянын соттук териштирүүдө колдонгон түзөн-түз кодекстери кабыл алынды да. Ушул кодекстердин бирине экин айырмачылыктары, жакшы жактары туурасында айтып бере аласызбы? Кодекстер боюнча айтсак, көбүн эсе элге, коомчулукка зарыл маселелер каралууда да. Бул ошол эле санариптештирүү боюнча тараптардын иштерге катышууга мүмкүнчүлүк алуусу боюнча жана процесстердин ачык жүргүзүлүүгү боюнча көптөгөн өзгөртүүлөр киргизилип атат. Дээрлик судебный соттук системада, соттук тутумда процесстер 90-95% ашыгы ачык эле каралат. Эмнегедир коомчулукта же кээ бир терс маалыматтарда ушу жабык карап коюшат, ушундай деп жазышат. Андай учурлар өтө эле сейрек да. Негизи дээрлик ачык каралат иштерчи.
кызыккан тараптар же болбосо башка жарандар, журналисттер деле барып катышса болот. Санариптештирүү деп атпайсызбы? Ошол санариптештирүү дегенибиз канчалык камтый алды жалпы өлкө боюнча? Санариптештирүү боюнча азыр Кудайга шүгүр борбордук шаарларда толук эле камтылып калды, иштеп атат. Ушу 1 жыл, 2 жылдан бери четки шаарларда, райондордо толук эмес, бирок бар. Андан тышкары сот системасынын ушу иш жүргүзүшү боюнча сот кейжи деген өзүнчө программа бар, жана АИС дагы толук иштеп атат. Мурункудай төрага же төраганын орун басары судьяларга иштерди бөлбөйт. Азырчы автоматтык түрдө бөлүштүрүлөт. Прокуратура түзүмүндө өзүңүздөргө белгилүү, жалпы коомчулукта мындай бир резонанстуу кабыл алынды эле, кыргыз тили боюнча көтөргөн ошо багыт алган жагдайы. Сот түзүмүндө кандай бул тилге болгон мамиле? Жакшы, бул абдан көйгөйлүү суроо. Кыргыз тилибизде өнүктүрүү баарыбыздын милдетибиз, эне тилибизди өнүктүрүш мыйзамдарда дагы жазылган бул. Анан бул нерсе көбүн эсе азыр айтсам башка шаарларда, региондордо көбүнчө кыргыз тилинде каралат иштерчи. Ал эми Бишкек шаарында жана ушул Чүй областында жана Ысык көл областынын кээ бир шаарларында орус тилинде көп каралат. Айрыкча Бишкек шаарында көбүнчө орус тилинде каралат. Буга себеп эмне? Бул судьялардын каалоосунан эмес, бул ушул тараптардын өздөрүнүн кайрылуусунан келип чыгып атат да. Анан кийин соттук териштирүү башталганда биз тараптарга сөз берип, өзүңүздүн арызыңызды жүйөлөштүрүп айтып бериңиз десек, өздөрү кайра сүйлөй албай калат. Өздөрү орусча жазып коет, кайра орусча негиздеп айтып бере албайт, же түшүнө албай калышат. Анан өздөрү кыйынчылык тургузушат да. Мунун себеби өкүлдөрү, адвокаттар көбүнчө орус тилинде жазып үйрөнүп калышканда илгертеден. Анан кийин жарандар кайрылганда алар ошол көнгөн адатынча эле орусча жазып, анан ал орусча материал берилгендиктен арыздардагы биз дагы орусча карашка туура келип калат да. Анан жарандардын өздөрү кайра кыйналып калат. Түшүнбөй кээ бир учурда анан кайра котормочу чакырып ушундай болуп калат да. Жарандардын ушул сотко кайрылуусунда ошо мамлекеттик төлөм да алына баштабадыбы? Ушул туурабы? Бул конституцияга туура эле келеби? Конституцияга туура келет. Бул сотко кайрылганда мамлекеттик алымдар жөнүндө илгертеде эле бар. Орто жолдо 2008-10 жылдары өзгөртүү киргизилип, ишти карап бүткөндөн кийин мамлекеттик алымдарды төлөнсүн деп ошондой өзгөртүүлөр киргизилген. Бирок ошол эле учурда кээ бир кызыкчылыгы бар тараптар аны терс максаттарда колдоно башташканда, негизсиз, негиздүү арыздарды өтө көбөйтүп жиберишкен. Андан кийин мундагы биздин жогорку сотто жана жогорку кеңеш мыйзам чыгаруу өкүлдөрү изилдешип, андан кийин кайра кабыл алышкан. Ушул туура болот экен, ишти бергенде мамлекеттик алым төлөнүш керек депчи. Ошол эле учурда кыйналган тараптарга төлөй албай жакырчылык категориясындагы тараптарга мыйзамда жеңилдик каралган. Атайын паспорту болгон учурда болгону 100 сом гана төлөшөт. Соттордун айлыгы көбөйсө эле, ушу соттордун иш алып баруусунда активдүүлүгү күчөйт, тазалык пайда болот деген түшүнүк бар коомчулукта. Айлыгыңыздар көбөйдүбү? Бул жагы кандай болуп атат? Айлыкты былтыр көбөйтүлдү. Жакшы, мурункуга салыштырмалуу, Кудайга шүгүр.
Бул кызматташтарым деле өзүмдүн жеке пикирим деле айтсак, сот системасында негизги мамлекеттик кызматта компетенттүүлүк болуш үчүн жана стимул болуш үчүн айлык маселеси абдан зарыл. Туура көрөбүз аны. Соттордун айлыгы көбөйдү. Ал эми сот аппаратында иштеген кызматкерлердики кандай болду экен? Алардын деле түшүгү оңой эмес да. Ооба, туура айтасыз. Сот аппаратындагы кызматкерлердин айлыгы былтыр бюджеттагы бизде каралган чектөөлөр бар. Ошого байланыштуу убактылуу токтоп тургандыктан биз дагы сунуштарды бергенбиз. Жогорку соттон да сунуштарды берилген. Мына буюрса жакында август айында көтөрүлөт деп күтүүдөбүз. Соттук мекемелерде, маселен, мына шаарга караган 4 эле районду алсак, ушул 4 райондогу соттук мекемелердин иш алып баруусу санариптик ыкмалар менен, жабдуулар менен дейбизби, толук камсыздалганбы? Булардыкы бирдей иш алып барып атабы же айырмачылык барбы? Ал санариптик камсыздоо боюнча Бишкекте эле эмес, Кыргызстандын толук райондорунда, шаарларында камтылган. Бардык жерде иштер АИС, АРД системасы менен бөлүнөт. Азыр мурункудай бирөөнө көп иш берип койду, же аз иш берип койду, же оору иш берип койду деген андай жок. Анткени компьютер менен автоматтык түрдө бөлүнөт да иштерчи. Муну берип аткан себебим, бул 1-Май райондук сотунда көбүн эсе башкаларынан кичине айырмачылык бар. Биз журналисттер көбүрөөк каттап калабыз, жана саясий иштерге байланыштуу процесстерге катышып дегендей. Анан ал жердеги көрүнүш менен башкалардыкын салыштырмалуу айтып атабыз да, башкалардыкы да ушундай болду экен деп. Бирдей эле баарында санариптик система, АИС, АРД баарында эле толук иштөөдө. Негизи орун алган жайгашкандыгы боюнча айырмачылыгы бар. Чынында 1-Май райондук борбор шаарыбыздын борборунда орун алган көбүнчө мамлекеттик органдар ушул территорияда орун алган. Ошондуктан иш жүктөмү жана татаалдыгы аларда кыйла көбүрөөк да башка райондорго караганда. Азыр жалпы ушул сот түзүмүн реформалоо катары жанагы ротацияны айтып атабыз, кошумча жанатан бери жүргүзүлүп аткан иштер жөнүндө айтып атасыздар. Анан эффективдүү делген кайсы учурларга мындай жакын арада ишеним артсак болот? Эмнени жарк этип көрө баштайбыз? Буюрса, азыр уже барып көрсөңүздөр болот. Кээ бирөөлөр ойлошот экен, журналисттер же бирөөлөр барса соттук процесстерге кирбей коет, уруксат бербей коет. Андай жок. Келип катыша берсе болот. Сиздер деле барсаңыздар болот. Бир гана мыйзамда каралган өзгөчөлүгү. Эгер видео тартуу жазуу жүргүзө турган болсо, анда төрагалык кылуучунун уруксаты менен болуш керек да. Төрагалык кылуучу кайсы критерийлерден келип аны уруксат берет? Ал жерде иштин өзү каралат, тараптардын пикири дагы эске алынат. Анан кийин чечилет. Бул жагы ушул оңолуу жактары санариптештирүү болуп атат. Айлык акы көбөйдү, мына сиздер айткандай. Азыр барып көрсөңүздөр дээрлик эле иштер убагында кароого аракет кылып атабыз. Кандайдыр бир маселелер чыгып атса иш жүргүзүүдө, кыйынчылыктар болсо жазабыз, биз дагы жогорку сотко, өзүбүздүн органдарга. Андан тышкары мыйзам чыгаруу демилгесин берүү боюнча дагы жогорку сотко уруксат берилген. Бала ыйлабаса эмчек кайдан деген илгертен макалыбыз бар да. Ошол процессуалдык мыйзамдар боюнча сот системасында көп колдонулган мыйзамдар боюнча кайсы жерде жетишпегендиктер болуп атат, кемчилик, көйгөйлүү маселелер болуп атат. Аны именно ошо сот системада көрүнүп турат да баарын. Ошондуктан ушул жагы абдан туура болду деп эсептеймин.
кайсы жерде ушундай көйгөйлүү маселе болуп атса биз дагы сунуштап жазып жогорку сот сунуштаганга укугу бар да, жакшы. Салыштырмалуу түрдө азыркы учурда ушу сотко кайрылгандардын саны өсүүдөбү же төмөндөдөбү? Тилекке каршы жылдан жылга өсүүдө да. Бул маселени дагы мен дагы айтайын деп аткам. Бул эмнеден келип чыгат деген бир нече себептер бар да. Анан эң негизгиси эле менин айтарым бул жарандардын өздөрү дагы мындай мыйзам тарабынан укуктук сабаттуулукту көтөрүшүбүз керек да биздечи. Биз мамлекеттик органдар жалаң эле кесепети менен күрөшпөй, убагында ушу алдын алуу чараларын алып барышыбыз керек да. Мындайча айтканда профилактика дегенчи. Ар кандай кылмыштар, мыйзам бузуулар, алдоочулук жана башкалар жана жарандык талаш тартыш ар кандай маселелер чыкпаш үчүн албетте ар бир жарандын өзүнөн көп нерсе эметет да, өзүнөн көп нерсе зависит этет дегендейчи. Укуктук сабаттуулук болуш керек да. Ошондогу мен айтайын дегем, биз кечке эле статистиканы айтып, башка маселелерди айтканда, бул көп жаранга да мындай кызыксыз да. Вот укуктук маалымдоо боюнча, укуктук сабаттуулукту көтөрүү боюнча ушу иш алып барсак, ушул жагын иш күчөтүш керек деп ойлойм, негизи эле мамлекеттик органдардачы. Ошондо ар бир жаран өзүнө так болсо, тиешелүү түрдө өзүнө эле пайда болот да. Канчалык кыйналып, кийин көйгөйлүү маселелерге учуроодон алыс болот дейм да. Азыркы учурларда, кийинки жылдарда айрыкча көбөйүп аткан нерселер бул мүлк талаш боюнча тартыштар көп, талаш иштери көп болуп атат. Андан тышкары кылмыш иштери, алдамчылык боюнча абдан көбөйүп атат да. Бунун баары экономикалык ситуацияга да байланыштуу, андан тышкары карапайым элдин мындай жөнөкөйлүгүнө да байланыштуу да. Ал менен ошондой алдамчылык менен машыккан кишилер оңой эле алдап кеткен учурлар көп да. Айрыкча мына кийинки учурларда иштер каралганы боюнча байкасам, ондогон, жүздөгөн адамдарды алдаган ошондой уюмдар түзүлүп, ошондой иштер чыгып атат, ошондой иштер көздө ишеп атат да. Бул жагынан ошон үчүн айта кетер элем өзүбүздүн урматтуу телекөрүүчүлөргө, ар бириңиздер жарандык ар кандай мамилелерди сатып алуу, ар кандай келишимдерди түзөсүздөр, этият жана так болуңуздар дейм. Үй аласыздарбы, жер участок аласыздарбы, же автомашина аласыздарбы, ошондой учурларда албетте ошол алып аткан нерсенин документингди текшерип, тиешелүү органдарга барып, госрегистр жана мамлекеттик ишкана УНА деген УНА бар, эринбей текшертип, тиешелүү түрдө катталып алсаңыздар, мындай маселелер чыкпайт эле дейбиз да. Анан жанагындай алдамчылык боюнча уюмдар, жанагы үй куруп беребиз, же болбосо үй сатып алууга, же машина, автомашина сатып алууга тез эле арада акча таап бөлүп беребиз деген ошондой предложениялардан өтө этият болуңуздар дейм да. Аны толук текшерип, тиешелүү түрдө ишеничтүү текшерүүдөн өткөрмөйүнчө андайлардан этият болуш керек. Буга чейин сот адилеттүүлүгүнө нааразы болгон тараптар көп эле ирет мындай митингге чыккан учурлар болуп келди. Ошол эле учурда социалдык тармактарда дагы өздөрүнүн пикирин айтып жүрүшөт. Ушул жагдайды кантип жөнгө салып келатасыздар? Сот системасына элдин ишенимин арттыруу үстүндө көп жылдан бери аракеттер жүргүзүлүп атат. Биринчиден эле айтсам, албетте ар бир ишти мыйзамдуу, негиздүү караш керек. Анан кийин сиз айткан жанагы нааразы тараптар митинг уюштуруп,
жана башка жолдорго барганын биз туура көрбөйбүз. Мыйзамга ылайык соттук териштирүүгө катышкан тараптар сотко болгону жетиштүү далилдерди гана көрсөтүш керек. Сотту убедить дегенде таппай атам азыр. Ынандырыш керек дегендейчи. Мыйзамга ылайык далилдери жетиштүү болсо, митинг жана башканын эчтеген жана башка ар кандай басым көрсөтүп, анын эч кандай кереги жок. Негизи ишмердүүлүктө кемчилик жок дегенден алысмын. Бирок айта кетер нерсем, ар бир иште өзүнүн категориясына кара түйшүктөрү да болот экен, кемчиликтери да болот экен. Ар дайым ошол кемчиликтерди жол бербөөгө аракет кылуунун үстүндө иш алып баруудабыз. Анан кийин жалаң эле терс информацияларды, терс маалыматтарды тарата берүү бул туура эмес деп эсептеймин. Анткени ошончолук канчалык реформалар, канчалык ишмердүүлүк, канчалык органдар иш алып барып атат. Анын баарын эле бирин же экин көйгөйлүү бир маселе менен жокко чыгарып жиберүү туура эмес деп эсептейм да. Объективдүү көрсөтүш керек. Элге дагы толук объективдүү маалымат жетип турсун дейм да. Сотторубуз азыркы күндө чындап эле эркинби? Эркиндик боюнча биздин конституциядан баштап жана конституциялык мыйзамдарда сот системасы боюнча толук бекитилген, көрсөтүлгөн. Сот системасына өз алдынчалык көз карандысыздык берилген жана сот системасына басым жасап, ар кандай жолдор менен анын баарына тыюу салынган. Мадеми мырза, студиябызга келип, өзүңүздүн убактыңызды бөлүп, ушул сот түзүмү туурасында сиздердин тармак боюнча маалымат бергениңизге рахмат айтабыз. Рахмат сиздерге дагы. Келип турсаңыздар болот, процесстерге келип катышып, объективдүү маалыматтарды чагылдырып, коомчулукка жеткирип турсаңыздар, ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Рахмат.